Саламатсыздарбы? НТС телеканалынын түз эфиринде жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды мен Мирзат Муканов айтып берем. 12 жыл мурда өлкөдөн чыгып кеткен Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Ширшовдун үй камагына чыгарылышы боюнча президент Садыр Жапаров үн катты. Мамлекет башчы мындан 6-7 ай мурда ал жардамчылар аркылуу кайрылып, Максим Бакиевдин 200 миллион доллары камакта жаткан банкты тапканын билдириптир. Ал каражаттарды Кыргызстанга кайтарсак болорун, бул боюнча кандайдыр бир чечими кабыл алабы деп сураганын да кошумчалады. Садыр Жапаров Алексей Ширшов байланышка чыгаар менен дароо башкы прокурорго, УКМКнын төрагасына, Ички иштер министрине 2010 жылы кайсы жана кандай иштер боюнча кылмыш иши козголгонун билүү тапшырмасын берген. Жыйынтыгында баары Ширшовго бир дагы кылмыш иши козголбогонун айтып, издөөдө жок экени боюнча жооп беришкени маалым болду. Ошондон кийин аны кабыл алганы ачыкка чыгууда. Өлкө жетекчиси ошол эле күнү 200 миллион долларды кайтаруу боюнча иш башталганын, андан бери 60-70% жумуш бүтүп калганын билдирди. Кечээ кечинде Бишкектин 1-май райондук соту УКМКнын башкы тергөө башкармалыгынын өтүнүчү менен Алексей Ширшовду 26 майга чейин үй камагына чыгарган. Атайын кызмат аны 10 майда кармап, ал мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген коррупциялык схеманын негизги уюштуруучуларынын бири болгонун, коррупцияга шектелип жатканын билдирген. Бул схема аркылуу кымбат баалуу кыймылсыз мүлк мамлекеттик менчиктен мыйзамсыз жол менен чыгарылганы кабарланган. Тагыраагы Аврора плюс эс алуу борборунун аймагынан кымбат баалуу 56 батир жана 27 коттедж жеке структуралардын карамагына өткөрүлгөн. Бул иш боюнча учурда тергөө уланууда. Нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен Жалал Абад областынын Сузак районунун 3 айыл аймагында 1000ге жакын үй жана короо жай жабыркады. 4 майда ал жактарда сел жүрүп, Атабеков айыл аймагындагы 222, Барпыдагы 630, Сузактагы 55 там жана короо жайды суу каптаган. Жаратылыш кырсыгынан улам бодомал жана үй канаттуулары дагып кеткен. Ушундай улам жабыр тарткан үйлөрдү тез арада калыбына келтирүү боюнча министрлер кабинетине протоколдук тапшырма берүү талабы коюлду. Ошондой эле отурумда бир катар эл өкүлдөрү башка аймактарда да катуу жаандан улам сел жүргөнүн, буга байланыштуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматын угуу керек деген сунуштарын айтышты. Окат району эгин талалар, дыйкандардын эгин талаларын алып кетти. Селчи көпүрөлөрдү алып кетти, чагылган түшүп, ошол жаңы Окат айыл өкмөтүндө 2 үйгө түшүп, ошо 2 үй талкаланды. Мына ошол боюнча бир протоколдук тапшырма берип, мына ошол чыгымдарды эсептеп чыгып, bir жардам бербесек болбойт. Элдер, дыйкандар эми эгинин эгип, эгин тигини эми жерден чыгып, 1 жылдык ошол үй бүлөнүн, ошол дыйкандардын бул мындай 1 жылдык балдарынын рызкысы десек болот да. Мына ошону жоготуп алды да, мына ошонго бир протоколдук тапшырма берип койсок, ушул жерде иликтеп тактап чыгайлы, анан колдон келгенче биз дагы жардам беришибиз керек. Жабырланган жекече жарандардын үйлөрү камсыздандырылып алса, мамлекет тарабынан эч кандай жардам берилбейт, суда да берилбейт деген бизде өзүбүздө ошондой тартип бар. Рас ошондой болгондон кийин аларга мындай иш жүзүндө жардам бериш үчүн биз МЧСтин жетекчисин чакырып туруп, ири отуруп түз кеңешип, кандай тартипте жардам берилет деген мамлекеттик деңгээлдеги сөздү жасасак ошондо жакшы болот. Ал жак бул жактан жардам сураган менен бул түздөн түз мамлекеттин, өкмөттүн иши. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму бар да. Ошол жерде 174 үйдү каптаптыр сел. Алмаз Акунжанович. Ошол жерде бир үй гана камсыздандырыптыр да. Бул айтып келет эми, значит, мамлекеттик камсыздандыруу уюму жерлерде алардын кызматкерлери бар. Жергиликтүү бийлик бар. Булардын ушул мыйзамдын аткарылышы боюнча бир сурап койбосок, иш жакшы жүрбөй атыптыр. Билесиздер да, 2017 жылы ушундай өзгөчө кырдаалдар көп катталганда ушул мыйзам кабыл алынган. Үйлөрдү, турак жайларды милдеттүү камсыздандырды. Мына эми азыр Кудай сактасын, мына кечээки бир 2 күндүн ичинде канча деген райондорду өзгөчө кырдаал катталып атат да. Өзгөчө. Эми ошонун азыр дагы мына май, июнь айларына чейин жаан-чачын болот. Мамлекет камсыздандыруу уюмунун жетекчисин чакырып туруп, сурап коюш керек. Булардын айлык акылары жакшы эле болуп атат. Түшүндүр иштери жакшы болбойт. Ошо МЧС менен кошо чакырып сурап койлу. Кайрадан массалык уулануу. Баткен областынын Сүлүктүү шаарында 32 адам тамак аштан ууланганы белгилүү болду.
Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти берген маалыматка ылайык 8 майда Рахат кафесинде 180 адамдын катышуусунда кыз узатуу той өткөн. Эртеси эле тамак аштан уулануунун белгилери менен жалпысынан 32 адам медициналык жардам сурап кайрылган. Анын ичинен 11 адам Сүлүктүү шаарындагы жугуштуу оорулар бөлүмүндө, 21 киши амбулатордук дарыланууда. Жабырлануучулардын абалы орточо оор экени айтылууда. Бул окуя боюнча иликтөө жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында 8 майда иш-чарада конокторго эт кошулган палот, салаттын 4 түрү, колго жасалган таттуу нан жана каймак кошулган кондитердик азыктар, мөмө жемиштер жана суусундуктар берилген. Кафенин өзүндө палоо жасалып, салаттарды той ээлери үйдөн алып келишкени ачыкка чыгууда. Массалык уулануу фактысынан кийин Рахат кафесинин ээсине 15 000 сом айыппул салынды. Жыл башынан бери тамак аштан уулануунун 34 учуру аныкталып, 118 киши жабыр тартканы маалым болду. Акыркы бир ай ичинде Ош, Бишкек шаарларында жана Ысык Көл областында жапырт уулануу фактылары болуп, акыркы бир күндө Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына тамактан уулануу белгилери менен 6 киши кайрылган. Адистер санитардык талаптардын сакталбай жатышы тамак аштан ууланууга алып келүүдө дешет. Андыктан тез бузулуучу азыктарды өзгөчө шартта сактоо менен сатып алууда анын чыккан мөөнөтүнө көңүл буруу керектигин эскертишүүдө. Бишкекте индиялык студенттерди сабады делгендер кармалды. Кылмышка шектүү катары колго түшүрүлгөн 22 жаштагы 2 жаран убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул окуя боюнча эң баштык беренеси менен кылмыш иши козголгон. 8 майга караган түнү милицияга улуттук госпиталга ур токмокко кабылган 22 жаштагы индиялык жаран жаткырылганы тууралуу кабар түшкөн. Милиция кызматкерлери барганда, ал достор менен кафеде отурганда белгисиз 3 кишинин ур токмогуна кабылганын айтып, аларга карата чара көрүүнү өтүнгөн. Укук коргоо органдары жарандарды кандайдыр бир кылмыш аракеттерди же мыйзам бузуулар түшкөн видео жана сүрөттөрдү алдын ала социалдык тармактарга жарыялоого чакырып, бул шектүүлөрдү кармоого тоскоолдук жаратып жатканын билдирди. Белгилүү болгондой, буга чейин интернетте Бишкектин Киев жана Үмөталиев көчөлөрүнүн кесилишине жакын жайгашкан кафеде белгисиз жигиттер индиялык жарандарды сабаган видео тарап кеткен эле. Бүгүн ажылык сапарга бара тургандарды каттоо аяктайт. Бул иш 6 майда өлкөнүн бардык аймактарында башталып, жалпысынан 34 каттоо пункту иштеди. Быйыл Кыргызстандын жарандарына ажылыкка барууга 2766 квота бөлүнгөн. 2 жыл мурда башталган коронавирус пандемиясына байланыштуу Сауд Аравиясы 2020 жылы ажылык зыяратты убактылуу токтоткондон бери мекендештерибиз ал жакка бара элек болчу. Анда Кыргызстанга 6110 квота бөлүнүп, сапардын баасы $3350 болсо, бул жолу акы $4500 деп аныкталган. 9 май улуу жеңиш күнүнө карата Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингдик компаниясы жана Кумтөр Голд Компани майрамдык концерт уюштурду. Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында согушка байланыштуу ырлар, атамекендик жана дүйнөлүк классикалар жаңырып, көрүүчүлөргө эң мыкты маанай тартууланды. Калый Молдобасанов, Атай Огонбаев, Насыр Давлесов, Йоган Штраус, Матвей Блантер жана Петр Чайковский. Музыка дүйнөсүнүн анык каймактары болгон. Дал ушул улуу композиторлордун классикалары улуу жеңиш күнү Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрын өзгөчө шаңга бөлөптүрдү. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингдик компаниясы уюштурган бул жан дүйнө майрамына согуштун жана эмгектин ардагерлери, балдар үйүнүн тарбиялануучулары, маданий жана саясий ишмерлер, ошондой эле чет өлкөлүк элчиликтин өкүлдөрү сыйлуу конок болушту. Адамдын аброюн көтөргөн, сезимин көтөргөн, аскердик адамдардын кадыр баркын көтөргөн мероприятие болуп атат. Ошон үчүн бөлтүрүккө өтө чоң биздин ыраазычылык. Улуу жеңиш майрамы бейпил, тынч жашоонун канчалык баалуу жана таттуу экенин жыл сайын эскертип турат. Дүйнөдөгү абалды эске алуу менен президент Садыр Жапаровдун өлкөбүздүн экономикалык жана аскердик коопсуздугу үчүн жасап жаткан чечкиндүү аракеттерин колдоп, ынтымагыбызды болуп көрбөгөндөй бекемдөө керек дейт Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингдик компаниясынын президенти Теңиз Бөлтүрүк. Культура, ички дүйнө көтөрөлү деген ой менен эле ушул культураны метип концерттерди берип, бирибизди колдоп, ынтымакка келип, тынччылык болсун элибизде. Ошол ой менен эле ушул концертти бир чогулуп өткөрдүк бүгүн. Буюрса баарына жактырбай дейм.
ошол бүт кыргыз элин чын жүрөктөн ушул майрам менен куттуктайм. Аман болгула, ден соолукта болду, оорубагыла, ошентип биз ынтымакта ушу өлкөбүздү көтөрүп кетели. Коомдун аң сезимин көтөрүүгө багытталган маданий иш-чараларга, жалпы эле маданиятка Улуу Көчмөндөр Мурасы улуттук холдинги, анын ичинде Kumtor Gold Company өзгөчө көңүл буруп келет. Маданияты бийик элде ар дайым өнүгүп өсүү, ич-ара түшүнүшү, бейпил жана тынч жашоо өкүм сүрөөрү тарыхта көп жолу тастыкталган. Баса белгилеп кете турган нерсе, мына Кыргызстанга биздин Kumtor компаниясы өткөн ая кубанычтуу болдук да, бир учурунда бир сүйүнүп өзүчөчү. Жаңы директордун келиши мененчи, мында өзүнчө эле бир жакшы самалыктар болуп атат, көптөгөн концерттер болуп атат. Ошолордун катарында бир чоң, грандиоздуу бир концерттердин бири десек болот. Kumtor компаниясы тарабынан уюштурулуп, бүгүн жакшы концерт өтүп жатат. Ошол концерттин жүрүшүндө Калый Молдобасанов атабыздын Селкеге деген чыгармасын аткарам. Чын жүрөктөн, мисалы үчүн сырттан бир коноктор келди, ошолордун алдында кыргыз маданиятын ошол Kumtor компаниясы аркылуу бир көрсөткөнгө аракет кылабыз да. Концерттин акырында чогулгандар улуу ата мекендик согуштун каармандарына дагы бир жолу таазим этишти. Опера жана балет искусствосунун керемет шедеврлерин тартуулаган өнөр ээлерине кызуу кол чабуулар арналып, концерт мекенчилдик сезимге жык толгон Насыр Давлесовдун айтылуу кыргыз жери чыгармасы менен аяктады. Бул акыркы сааттарга алынган маалыматтар болду. Саламатта туруңуздар.